Салам достор, менин атым Бакыт. Азыр биз Гавайинин Молокай аралындагы Каяка деген тоонун башында турабыз. Ошол Каяканын эң бийик жеринде, вышкасында турабыз. Бүгүн биз чоң толкундарды көргөнү келдик. Бул толкундар жылына бир жолу кыш айларында болот экен. Кечөө башталды. Бүгүн экинчи сутка. 2 күндөн бери толкундар чоң, үндөрү гүрүлдөп үйгө чейин угулат. Биз 200 метр океандан 200 метр алыс жашайбыз. Ошол үйгө чейин түндө дагы, күндүз дагы толкундун үнү угулуп атат. Бул толкундарды көрүп силер менен дагы бөлүшөлү деп келдик. Азыр аркабызда турган бул Кепухи Бич пляжы биздин резорттун алдында жайгашкан. Ал эми бул жактагы бул Попухаку Бич пляжы. Бул 5 километрден узун болгон пляж. Мындай толкундар болгондо сууга түшкөнгө болбойт, серфинг кылганга болбойт. Себеби бул толкундардын интервалдары аябай жакын. Кечөө толкундун эң чоң толкун кечөө 6 метрге жетти бийиктиги. Бүгүн азырынча 3 метр, 4 метрлик толкундарды көрүп атабыз. Толкундардын жанына барганда аябай чоң. Анан ылдыйдан дагы пляждын өзүнөн жээгинен дагы тартып силер менен бөлүшөм. Негизинен булар алыстан кичинекей көрүнгөн менен жанына барганда аябагандай чоң, 3-4 метрлик бийиктиктеги толкундар. Эми эмоцияларды сөз менен айтып жеткириш кыйын. Бул толкундарды көргөндө башкача мындай адам өзүн кичинекей гана бир нерсе катары сезип калат экен. Бул толкундарга кечкери карасак деле көз тойбойт, тажабайбыз. Суу менен отту тажабай караса болот деген бекеринен айтылбаса керек. Бул толкундарга эч кандай комментарийдин, эч кандай музыканын кереги жок деп ойлойм. Ошол үчүн азыр өзүнүн оригинал звугу менен бул толкундарды коюп коебуз. 2 күндөн бери ушул силер угуп аткан толкундун үнү кулагыбызга жаңырып атат. Будан тажабайт экенсиң, жагымдуу экен аябай. Уктап атканда түндө 1-2 жолу балдарды ойготту. Аябай катуу ташка урунганда гүрүлдөгөн үн чыгып балдар ойгонуп кетти. Бирок толкундардын үнүн уктап, үнүн угуп турган аябай жакшы экен. Бул жерде алыс жашагандарга деле угулат экен, себеби ташка урунганда аябай катуу үн чыгат. Атага суу чачырап кетти. Силерде азыр эшик суук, кыш болгонуна карабай ушул видеолорду көрүп Гавайиге саякат жасасаңар болот. Гавайинин толкундарын көрүп, рахаттанып, бардык проблемаларды унутуп, стресстерди чыгарып,